Бүгін 5 март улуттук ак калпак күнү. Ак калпак мырзалардын улуттук баш кийими болуп эсептелет. Бул күндү белгилөө 2016-жылдын 29-июлунда белгиленген, бирок расмий эмес түрдө 2011-жылдан бери белгиленип келет. Бүгүн дагы дал ушул күндү майрамдоо белгилөө үчүн биздин жаштарыбыз Ала Тоо аянтына чыгышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен ушул мамлекет алдындагы башкаруу академиясынын атынан сиздерди бүгүнкү 5 март эл аралык ак калпак күнү менен чын дилден куттуктайм. Бүгүн өзү 5 март жана билесиздер, Ырысбек Жабиров деген агабыз бар. Ошонун демилгеси менен 5 март кыргыздын ак калпак күнү деп аталган. Биз студенттер менен академия студенттери, фонд Ханса Задилян окуган студенттер биригип ушул ак калпак күнүндө аянтка келип, кичине болсо дагы мындай флешмоб өткөрөлү деген максатта келдик да. Ак калпак күнүнөр метен кутутан. Мен калпак тууралуу айткым келет. Бул ак калпактын мына бул артындагысы ак кар көк мусу. Бул алдындагы бул оюлар кыргыздын ичиндеги каада салты ой нускасы бүт ушунун ичине камтылган. Бул жерде 4 нерсе кетип атат. Ушунда Кыргызстандын агын суулары, таза суулары бүт бардык жерге кетип аткан. Бул калпакты кадырлашыбыз керек. Ушу калпак тууралуу көбүрөөк передачаларды беришибиз керек. Калпакты мисалы үйгө киргенде дагы калпактын ордун билишибиз керек. Бүгүнкү ак калпак күнү кут болсун. Жаштарыбыз дагы өмүрлүү, бактылуу, таалайлуу, жакшы жаштардан болсун. Келечектери кең, ушулардын дагы ак калпакка басым жасашына мен да тилектешмин. Бүгүнкү кыргызымдын ак калпак күнү менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктайм. Саламатсыздар кыргыз туугандарым. 5 март кыргыз элимиздин ак калпак күнү куттуу болсун. Кудайым her daim kırgız elimizi asmandan, yerden gelgen kısık afetlerden saklasın. Ak direk, gök direk kırgız elimize her daim tunçluk gerek. Бүгүнкү ак калпак күнүңөр менен куттуктайбыз. Кыргыз элибизде калпагыңды жоготсоң, акылыңды жоготосуң деген накыл кеп бар. Андыктан ар бир кыргыз жигитинин башынан ак калпагы түшпөсүн жана ошондой эле жергебизге тынчтык гана орносун.